Улуттук Манас Ордо комплексине мурда үйлөнүү үлпөтүн өткөрүп жаткан жаш жубайлар зыярат кылуу үчүн келишсе, эми алар бул жайда неке күбөлүгүн алып, кыргыз элинин салтын улай, ума эненин ак тилегин жана бакаятанын ак батасын дагы алышат. Манас Ордо комплексиндеги жаңадан ачылып жаткан бакыт өргөөсүнө алгачкы жаш жубайлар киргизилип, ак бата алышты. Мынакей бакыттын өргөсү силерге коштоп турат. Ата бабалар Манас айыккан атабыз, ак бакайыбыз, кошой атабыз колдоп келсе, сүрөп койсунчу. Сүйүнүч кубаныч кабарын буйруп койсунчу. Сөзсүз үйлөнгөн жаштар ушул жерге келет да. Алар келишет дагы, киришет. Муну мындай кандайдыр бир сейилдөөчү жер катары кабыл алып калганда, ЗАГС мекемелери менен да сүйлөштүк. Ушундайга чечимге келдик. Берде кааласа Талас областынын 4 район 1 шаарынын ЗАГС болууну билесиздер, 1 ай мурун заявка берет. Ошондо нике күбөлүгүн ушул жерден алам десе, уездной кылып Талас райондук шаардын ЗАГС бөлүмдөрү ушул жерден келип тапшырып кетишет. Мындан сырткары комплексте туристтер жана коноктор үчүн ыңгайлуу шарттар дагы түзүлүүдө. Алсак, комплекске келген туристтер англис, түрк жана орус тилдеринде онлайн маалымат ала алышат. Ал үчүн бул QR-кодду сканерлөө менен өзүнө ыңгайлуу тилди тандап, кулакчындар аркылуу маалымат алса болот. QR-код аркылуу аудио баяндама ишке киргизүүнү пландаганбыз. Ошо бүгүн алгачкы ирет ачылышы болуп турат. Жаңы эле музейге келгенбиз. Музейден жаңы эле америкалыктар келип бир сери угуп кетишти. Англичандар келет, түрктөр келет. Азыр основной эле бул жакта суроо талап болуп аткан тил англисче, түркчө. Муну менен катар эле комплекстин коноктору үчүн заманбап шарттары менен эс алуу борбору дагы курулууда. Бул борборду курууну президент Садыр Жапаров демилгелеп тапшырма берген. Чет эл компаниялар менен, туристтик компаниялар менен жолуккан айтып турду. Жериңер коос, бирок мындай условия жок экен туристтерге үчүн депчи. Ошон үчүн мына бир 3 жылдын ичинде республика боюнча 68 салынган пландар атат. Биринчи, экинчи жолу Талас шаары менен Манас Ордодо салынып атат. Азыркы учурда улуттук Манас Ордо комплексине күнүнө 500га жакын эс алуучу келүүдө. Көпчүлүгү мал союп, Куран окутуу үчүн келишет. Ошондой эле Европа жана Түркия мамлекеттеринен туристтер дагы көп келишүүдө. Айжамал Байырбек кызы, Байжан Мирбеков, Зина Ахматова, Талас району.